Daha şu kem olmadı, apama üy salıp verdi. Özüme salarmadı ben, beyişinin tamamladı. Anan giyimden 5 günden beri. Yağına kelemişlere girer, çiçenlere girer, yağına çıkıyor. Nalagan toprak misali iyilik durup, olsa tüstür şey. Hazır ne oldu? Tolup olandan lan çıkıyor. Tamam. Ne oldu? Hep demeyle. Patır et çıkıyorsun. Ne oldu canım? Nacerler çalacak olatınlar. Demek özünüzde uşul. Aşk maşıklar dile, özüm onga inleyen turasında çok başkançı. Anam nacerler hamle açık misali çeker. Nacaş ballar bilmiyor. Var mı olsa, bu naşak tasın toğuru, ölüp olsa ne olur? İlk diyem 2 yıl, ilk gider. İlk değil çek. Adam başı tiyip kalacağız ettik mi? İyi ki de günümlükte ben nakcamcı günlük işteyim. Misali min son vereceğim son işteyim. Allah'a şükür. Benim var çok kımmatta, var çok ne bilir, var çok kımmat. Ayneklerde de bunlar sınıf misali çek. Neden soğuk girek neden çek. Sırtına klemke tosqanımız buldur. Dostlar, men sizlerge 3 aydan beri Карагай Курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай Курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай Курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кара Суу районундагы Төлөйкөн айылында турабыз. Дал ушул Азизбек агабыздын үйүнө келдик. Азизбек Кадыржан уулу. Азизбек ага, саламатсызбы? Сиз ушул үйдө жашайсыз? Ушул үйдө жашайм. Канча жылдан бери жашайсыз ушул үйдө? Негизи көптөн бери жашайбыз. Анан мен үйлөнгөндөн кийин ушул үйдө жашайм. Бул үй канча бөлмөлүү? Ичкеркиси кичинекей 2 комната. Буягы көмүркана, отунгана, рабочий кийимдер. Бул үйүңүздүн могу жери булап калыптыр. Акыбалы начар экен эми чындыгында. Кудайга шүгүр, өтөп жашап атабыз. Жашоо кандай болуп атат? Канча балаңыз бар? 6 балам бар. Ошо Аллага шүгүр, мен соң жакшы иштеп атам. Өзүм базарда иштейм, анан. Базарда не? Содага Жок, арабада иштейм. Грузчик болуп иштейм, арабада. Түнү эртең кетем Тешташта. Анан мен өзүм тапканым мен Кудайга шүгүр, жеп ичкенге жетет. Анан чогулта албайм ушу. Мен үй жай кылайын десем, анан күздө Кудай насып чек берилет деп атат. Ошо чек берилип калса, ошого Кудай насып кылып берип, Алладан сау излеген адамдар болсо, жардам берип, колунан келген жардам берип бөлүшүп койсо. Буга чейин каяктарда иштегенсиз? Үйүңүздүн абалымен таанышалы. Бул жак ушул кандай бөлмөңүз бул жагыңыз? Отункана. Ошо бузук-сузук чемодандар, бараяктар, ашча нерселер кийгизип койгонбуз. Үйүңүздөн кандай тамчы таам, кышта, суукта кандай болот? Кышта суук болот, ачыгы жашайбыз. Алладан жашырбайм, пандадан жашырбайм дейт. Анан сырттарда эле көчүп, кичине неме болуп калды. Шыпылар катык суукта көчүп түшпөйт. Шамалда учуп кетип куртулуштар жокпу? Жок, андай койбой жакшы. Бул үй канчанчы жылы салынган? Şu 2005-жылдары көчүнө эсимде. Bu yoqa stойкаларды алып койгонбуз, жыгачтан. Кандай жыгачтар? Үйгө тирелип турган жерлер көчүп салынып калган. Анан эми буюрса мамлекеттен чек алсаңыз жакшы. Кудай насип болуп, чегилеп калса, өзүм күчүм менен да Кудай насип кылса тургузганга ниетим бар, чоң. Эми адам баласынын көл болот деген сөз бар, беришем адамдар бар. Колунан келишинче жардам берип койсо. Буга чейин каяктарда иштегенсиз? Мен буга чейин армияда служба кылып, военныйда иштегем, анан военныйда иштегенсиз? Военныйда 3 жыл иштеп чыгып кийин
Birolarga işelip Rossiyaga bargam, Rossiyada işlep. Kudayga şükür kem bolmadım, apama uy salıp berdim. Özüme salamladım, ben beyişinin tomonuna dek. Apama salıp bergen apamın uyu var, Allah'a şükür. Anan özüme salıp ektim, özüme. Şu yılları nasip olsa, soracak dostlarıma yerden verebilirler, az ona konuşuleşmek aytkan. Şu yerden veriş kasa bol bulatı bakalımsa. Görüşsek şu bizim görüşlerden dağı jardam bolup kalsa. Allah'tan görüşü, verişim zat. Bu adam bulat sebepkeri bolup kalsa, prosta acaba Allah'ın kalması benim. Adam bulat sebepkeri bolup kalsa. Bir uyum yok, kalganı Kudayga şükür, densolugum jakşı. Bir uyga muhtajmın. Bir yerde hazır men yaşap atkan, urmatlı Kırgız elim, urmatlı bir toğanlar jaman oynamamızlar. Eğer jaman görsenizdер, özünüzler bilesizler, jakşı düşünsenizdер, özünüzler bilesizler. Bir uyum yok. Bu yerde apama karaştı, anan en kiçineke yükama karaştı, o armiyadan gelet yakında, narkıcıma gelip olatında kalsa bitti. O şol kalat. Anan bir yerde birer minniyle yaşap atan ben. Eğer çek verilip kalsam, ben o şaka göçüp, o şaka uy salıp yatarak çeyip geçim gerek. Nalı uy ahval uşul, kışta soğuk bolat, pilita dağı ata pilelemenen eптep jılıtıp, bıyıl kışta or bolup kişine o şaka eптep çıktım, Allah'a şükür. Kömür yakmadım, peçka çok. Az özünler göre sarı için. Sizler de ben rastavit etmem bir kolunuzlardan gelsin. Şu videonu bölüşüp, kolunuzlardan geçince yardım göçet koysanızlar bir Allah razıçılığı için. Oroza ait geçen yakında bitti. Hurmatlı görüşçüler, hurmatlı Müslüman bir tuğan Kırgız elim. Üydün arkasına davet ettik. Üydün arkası şu kam kışmaya vurulgan. Bu yaklarına da su teyip, nantı ağıp düşüp başlagan. Anan keyin 5 fundament. Bu yağına kelemişlere girer, çıçkan dene girer. Yağına çıçkan. Şunday, üydün üstülerinde çıçkan kelemişler jürüp olatan çalışkan. Үйүңүздүн üstünden taşlanbayбы? Bu yaklarından ağat bırakçı. Tosuklары жоқ да бұндайчы. İçinde cırakaları жоқ. Аналарды мықтағамын өзім. Ошо мыгы менен кармап турам. İçinde жаракалары бар да үйдүн, неге жоқ? Мындай состояние пышык кармаса баары ушундай үйдө жашап болбойбу. Кудайга шүгүр, баарыбыз деле Аллага шүгүр. Жашообуз жакшы эле Кудайга шүгүр. Эми Алла таалам пешеме биркен дүнүө дейт го ошондой жазган экен, үйүм жок да менин. Азыр мындай үйдө эч ким деле жашабаса керек. Баса бериңиз. Yüzden biri, ikisi жашайт да жашаса. Mına tam çalatma, hilderice. Hilderin aynı şey mesela. Bir burada sular turar. Ana bunlar jeller hamle açık misali çeker. Bunlar yaş ballar bilmiyor. Var mı olsa Kuday saklasın toğuru ölüp olsa ne olur? Şimdi bu yüzden yaşar dedeler kıyınıraktan bunlar aytkandaça. Su masalesi qanday sizlərdə? Su Kudayga şükür mына жерде Kuday için var ha. Su problemi yok. Hem bu yer özümükü Taş alıp gelesizler. Bu yerde mına çek 5,5 sotuk bir şundaylar. Eğer özüme karaştırganda dokument anlayayım. Ben mına muhtaçlığım elge aytpayt da ol için. Hazır ушул жерде ким атында? Bu yer apam var bunda. Akçamı çoğaltıp bozarım özüme ette uy sallatım. Benim bu yer mağa da karaştırmaz. Tamam oşağı çıkıp olduk. Bu meclim olunca. Үйүңүздүн ичине таşalım. Nerede lampiçka yok, barele büyük falan, nacer yüzülük düşüp falan. Buna üydün jarakaları. Buna da gazetesi var, buna. Nacerlere mapasını buna provodlar. Buna cerem topraklar düşürüp, nemen olğandan klönka qadağanımız. Buna tücü. Bunalardan toprak misali iyilip durat. Bu olsa tüstür şuraya. Hazır ne oldu? Tolup olğandan buna alçı. Tamam. Patır et düşkese buna. Жарым түшпесе балаңызга коркунуч жаратат. Buna jaş bala var uyda deleçe. Anam bu yanı aboy menen çaptagambız. Kiçine ne var özü ak mындай. Бул үйүңүздүн мисалы үчүн бийиктиги. Akta yani. Biyikti hem 2 der. Biyikti Адам başı тийип калат десет го. 2 der. Mına filtre menen çıkkanımız kıştan. Anam ne der? Şimdi андай суук болобу кандай? Soğuk bolat, öte soğuk girer. Ona eşiklerle çalaca olatına. Yığaca nacerler çalaca olatına. Эми өзүңүздө ушул Açık maçıklar dele özüm onbayın ne turasında yok başka şey. Hem alıp kadap koyun da nasıl olsa pazardan ala gelip. эми ушуларды
турмуш тиричиликти Ушунусунан акчаңыз жетпей, ошондон ушунусунан улам Аллага шүгүр. Жараткан Алла бул 5 күндүк жашоо бүгүн барып эртең жокпузбу бир Кудай билет. Ушунусунан шүгүр. Даже кээ бир адамдар мактанышта эмес го. Мындай үйгө жетпей жүргөн ям бар. Эми мен 6 балам бар, анан эми кичине бир 2 комнат, 3 комнат болсо, мындан сан жакшыраак кылсам ошого бактылуу жашоо болот эле мангачы. азыр эми ошо өзүңүздүн тапкан лешеңиз күнүмдүк жашоодон ашып берет. Ашып атат, кичине чогултам. Бар балам бар, бир ай неме, 1 жашардан өттү, 1 жашар 2 айлык болуп калды. Ошо ооруканадагы памперс берет, мына чоң балдарым бар. Булардан экөөнү мектепке албай атат эле. Анан кече айында сүйлөшүп деп киргизип турдум мына каникулга чейин. Каникул болсо анан дагы Кудай насип кылган эчтеке жалган көрөбүз. Үйдүн акыбалы ушул. Мына айнектер деле мына сынык мисалычы. Неден сууп кирет неденчи. Сыртына кленка тосконбуз былтыр. Кышындачы. Мына сынык. Аны ачайынбы? Мына. Эптемелер сөштү. Мына сыныктан мына чыгып, мына ойноп атат. Мына бүтүн. Мына эгер бүтүн айнек мына. Будан башка жагын чыгат да мына бүтүн. Сыныктан мына. Мына урматтуу момундар, урматтуу кыргыз элим. Мен эч кандай алдап машинистар менен акча жеген жерим жок. Анда ой, Алладан корком, мен андай жаман ой, ниетим жок эч кандайчы. Мына доказательство бар, үйүмдүн акыбалы ушул. Эгер кааласаңыздар Төлөйкөндө жашайын, келип өз көзүңүздөр менен көрсөңүздөр болот. Эгер мага ишенбесеңиздер, сизде бир Кудай бар, Кудай көрүп турат. Ушул үйүңүзгө акча чогултуп атыпсыз, андан сырткары мисалы үчүн сизге азык-түлүк жагынан жардам берсе дагы болобу? Боло берет. Аягын Кудайга шүгүр, өзүм кылып келем. Мен Аллага шүгүр, Аллага чексиз мактоолорду айтам. Ден соолугум жакшы. Балдарыңызга мисалы үчүн мектепке кийим кечелерди алып берүүгө кыйналбайсызбы? Эми аз-маз кыйын болот, эптештирип атам. Günümlük da men akşamcı günüge işteyim. Misal 1000 so'm, 1,5 so'm işteyim. Allah'a şükür. Бірақ эми азыр бар жок кымбатта, бар жок эле билет, бар жок кымбат. Мурун көшүн канча сом эле? 270 сом, 230 сом. Азыр 500, неме? 600, 700 сом почти. Бир каса ичсең, тамак ичсең 150, 170, 200 сом туруп. Ушу айтсаңыз, сиз мектепте канчанчы класска чейин окуган элеңиз? Ошо мага ичине кыйынчылыктар болгон. Мектепте 2 класска дейін окугам. Мал салгара, окууга деле кызыгы болгон эмес. 2 класстан окууга калдыңызбы? Окууга кызыгым негедир болгон эмес. Балдар ошо качып барбай ошо калып кеткен. 2 класстан таптакыр окубадыңызбы? 2 класста окугам. Азыр мисалы үчүн окууда бир кандай документ тегиштерде кыйналбайсызбы? Жок, эми жаза албайм, жазуу түрүндө. Телефондон жазам. Окушту шатырат окуйм, мындай орточо окуйм. Акчасына башка неме кыйналбайм, жакшы эле алайм. Мисалы үчүн ошо базарда жана араба түрдө иштейм деп атпайсызбы? Балким мындай алдап акыңызды толук бербей алар жакшы эле. Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр мына жаш бала деле, мына жаш кыз деле акчаны кантип сом экен, сүйөтү кандай экенин баарын билет да. Сүйөтүнөн эмне болот? Жок, булар да айтам, сүйөтүн деле билет, даже булар дагы билет. Кандай кантип сом, кайсы акча күчтүү. Тамашаладым. Анан сиздин ушул канча бир туугансыз негизи? Мен өзү 5 бир тууган элем. Алматылык кайтып болуп кеткен, Алматыдан жаткан жайына. Анан 2 укам бар, менен кийин 3 укам бар. Эң кичинекей армияда, экөө Россияда. Бирөөсү бир эже өзүнүн колунда чоңоюп калган. Алар ушу сиздин жашоо турмушуңузга кандай? Каралашып турабы? Алардын деле чектери жок. Алар деле үйлөнө элек 1,95. Алар деле чекпей калды. Менен кичинекей укам мына. Өзүңүз канча жыл кылдыңыз? 90 жыл. Ошолорду дагы экөөбүзгө күздө чекпей элек турганда эми Кудай насип кылып берилип калса жакшы болот эле. Тарапында мисалы. Россияда канча жыл иштедиңиз? Россияда почти 9 жыл иштеген, барып биринчи барганда 3 жыл келген эмесмин, кийин 3 жылдан келип 6 айдай жүрүп кетип, дагы 2 жыл келбей, анан келип, анан кийин дагы барып келип, 2014 кеткенмин да. Анан уже канча 2 жыл болуп калды келген, кетелегиме келип
ошондой болгон. Россияда не жумуштар кылабыз? Ошол учурларда үй салууга мүмкүнчүлүгүңүз болбоду, кандай болду? Эми салсам болот эле, неге дегенде Россияга дагы биринчи барып акча чогулткан эмесмин, анан үйгө дагы кичине жеп ичкенге салып элем. Анда укаларым биякта эле. Анан көбүнчө килала дагы аз деле бар го, килалачы. Анан кичине көбүрөөк жерден килала болгон, акчам ала албай. Орустарда, армияндарда. Анан Дворда иштедим, стройкада иштедим. Питерде жүргөм, Санкт-Петербургда, кийин Сахалинге бардым эң узагы. Анан кийин акыркы убактарда ошо кышында Дворда иштеп, 2 адамдын, 3 адамдын ордуна иштеп, ошо жалгыз апам бар, апама үй салып бергем. Ал үйдө эле бүт элек, сырты бүткөн, кичине ичи дагы 1 комнатасы бүт элек, 2 комнатасы бүткөн. Бул үйдү өзүңүз салгансызбы, кандай болду? Жок, мен алмалда кичинеден 2005-жылдары болсо керек ошо чалап турган эсимде бар. Өгөй атам анан менен кийинки кукам ошо салган да. Салышкан эми ал өгөй атам чал эле, чал жаш мезгил эптеп салышкан. Бир өзү үстүнөн закоколный болуп деп зым өткөн себеп. Өзү үйгө болуп да өтпөп чыкса, забор кылсаң, пожарный бузуп киргенге акысы бар. Бул жөн агород тигиле эмеле да. Чегеле да мындай. Үлүш жер деп коет ушундай да бул жер. Кандай ушул катар бүт үлүш жериңизде? Жок, мындай. Сиздин эле үйүңүзбү? Мындай эми үстүнөн свет өткөн да, жерге бийиклүү үй салганга болот да. Өкмөт жооп берет. Жооп бербейт да, талапка жооп бербейт. Времени салыш жерине калып кеткен. Ушул үч. Анан жаш бала бар, анан көчүп калабы деген ой болот арганда. Нелер тешик мисалы пакеттер тосуп койгонбуз. Анда долларда, мына жаракалар мына жерлердечи. Качта? Мына. Ушул жерден эртерээк жер участкасын алуу боюнча кандай жергиликтүү бийлик тарабынан жардам болуп атабы? Эми билбейм, чоңдорго көрбөдү видеону билбедим го. Анан эми урматтуу Садыр Жапарович Нуркожоевич, сизге Туханчыбек Ташиевич, сизге да кайрылуу жасап кетет элем. Ушу эгер колуңуздардан келсе, бир көрүп келип, өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен колуңуздардан келсе, бир Аллага ыраазычылык үчүн ушу жардам берип, чек белдирип берсеңиздер, ушу бир үйлүү жайлуу болуп калсам 6 балам менен сиздер дагы бир чоң сооп кой ээ болосуздар деген ойдомун. Ушу сиздерди элдер шайлаган, бизди карайт, ушу бизге жардам берет деп, сиздер дагы элдерге кичине көзөмөл болуп, баш көз болуп койсоңуздар. Башка жагы Кудайга шүгүр, эми ушу эртерээк кыш келгиче чек берилип калса жакшы болот эле. Кудай насип кылып. Ушул урматтуу Садыр Жапаров, Туханчыбек Ташиевич, сиздерге кайрылып кетелим. Ушул жер маселеси. Ушу үйүм жок, жерим жок, чегим жок. Ушу апамдын чегинде жашап атам, 6 балам менен баш калкалап. Өзүм базарда иштейм, теш ташта. Өзүм тапканым Кудайга шүгүр, жеп ичкенге жетип атат, бирок чогулта албайм. Анан эми кичине аяк бияктан дагы аз болуп калам, чогултканым менен баары бияктарга кетип, кичине балдарым бар, эң кичинекейи 1 жаш 2 айлык болуп калды. Ошолор дары дармек ошолорго дагы кетип калат. Анан аялым иштебей эле үйдө бала менен. Анан апам дагы эми жашы улгайып калды, оорукчаныраак куту ооруйт. Алла кичине роддомго ишке кирген өзү менен эми өзүн алаксып жүрөт. Апам акча албайм, эми апам ушу жак карап чоңойтпасам, апамдан дагы акча сурасам уят эми. Апаны кайра биз багышыбыз керек энени. Ошо өзүм Россияда иштеп, апама үй салып бергенмин. Укаларым кичине эл журтка Алла ыраазы болсун, эл журт ошол кичине жардам беришкен, таш шагалдар төгүп. Ошентип апама дагы үй салууга, анан ошо көптү көрсө көл бөлөт дейт. Ошо кыргыз элим кичине жардамдашып койсо, ошо шылта менен үй болуп калса деген ниеттер менен ютубка чыгып атам. Жакшы ой максат менен. Ошо сиздерге Алла ыраазы болсун. Бактылуу болуңуздар. Дайым бала жакаңыздар менен оорубайсыздар кылбайын. Алла Таалам баарыбызга бактылуу өмүр насип кылсын. Мени жаман көрбөй туура кабыл аласыздар деген ойдомун.
бәрімізге пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның үмметтерін жашасын нәсіп қылсын Алла тағалам. Сіздерге терең ризашылық білдіремін. Бәріміз tinch болып бақытты өмірде жашайбыз. Құдай тағалам нәсіп қылсын, дұшпандардан сақтасын. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул Азизбек Кадыржан уулу агабыздын үй бүлөсүнө, анан ушул жер участок алып, жаңы үй курам деген жакшы ниеттер бар экен. Бул жердеги ушул азыркы жашап аткан үйдүн абалын көрдүңүздөр. Аябай начар абалда, кулап калуу коркунучунда турат. Ошон үчүн сиздер дагы ушул Азизбек агабыз азыркы учурда ушундай бир аз турмуштун, оор турмуштун айынан бир аз кыйынчылыктар бар экен жашоосунда, бир аз проблемалар бар экен. Сиздер дагы биз экранга акча катыруу жолдорун жазып коебуз. Кадыржан Азизбек деп чыгат, Ямбанк. Ошол моменттерге акча которуп жардам көрсөтсөңүздөр болот. Андан сырткары ушул Ош шаарында Кара-Суу районунун Төлөйкөн айылы Ош шаарына жакын жерде жайгашкан. Өзү менен жеке байланышып шаарда колуна каражат берип же болбосо азык-түлүк жагынан жардамдасаңыздар дагы болот. Андыктан баарыңыздардан Азизбек агабыздын үй бүлөсү ушул жардам күтөт. Алла разы болсын бәріңіздерге. Бәріміз Алланын пендесибиз. Алла таалам берүүчү зат, алуучу зат, көрүүчү зат. Алла таалам кадыр зат, улуу зат. Адам баласы тылыкка себепкер болуп калат. Бүгүн жашообуз бар, эртең барбы, жокпу бир Алла таала билет. Алладан башка ишенеге сыйынууга эч бир зат татыктуу эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа акыркы пайгамбарыбыз, үммөттөрүн катарын толуктайбыз Кудай насип кылса. Шакырыбыз элим. Сиздерден эң бир суранарым, эң бир муктаждыгым ушу жер үй маселеси. Калган Аллага шүгүр. Ошо жер үйгө муктажмын. Мен гана муктаж жерим ошол.